Гүлгак Осмонкулова өмүрүнүн 40 жылын балдарга англис тилинен сабак берүүгө арнаган. Учурда 16 жылдан бери Талас областындагы чет тилдер багытындагы лицей комплексинде иштеп келет. Ардагер мугалим лицейдин түптөлүшүнө өзүнүн эбегейси эмгегин жумшаган. Келечек муунга татыктуу билим берүүгө өзгөчө усулдук ыкмаларды колдонуу маанилүү дейт. Мен ойлойм, бул баалангандыгы мен анткени чет жактарда көп тренингтерде анан коллективде дагы өсүш болду. Анткени мен иштеп турган убакта 2 кыз президенттин сертификатына ээ болду. Былтыртан бери эле балдары жетпей жатат, бирок бизде көпчүлүк учурда жогорку балды алган окуучулар көп. Гүлгак Осмонкулова убагында Америкада тажрыйбасын арттырууга жетишкен. Океандын ары жагында ар кандай долбоордун үстүндө иш алып барып, натыйжада ыктыярчыларды өзү билим берген лицейге тартып келүүгө салым кошкон. Бүгүнкү күндө Гүлгак Осмонкулованын 8 окуучусу Америкада билим алууда. Бар, албетте сыймыктанам. Мен ушул жерге жанагы Америкага барып келгенде астыма максат койгом, жылына бирден окуучу Америкадан билим алсын деп. Буюрса 8 окуучу билим алууда. Быйыл дагы 4 окуучубуз полуфиналист болду. Flex деген программа атайын балдар үчүн. Былтыркы жылы 2 окуучубуз онлайн түрүндө бүтүштү. Ага чейин биздин окуучулардын 6-оосу Америкалардан билим алып келишип, азыркы жогорку окуу жайларды бүтүшүп, азыр жакшы кызматтарда иштешүүдө. Учурда заманбап билим алуунун мүмкүнчүлүктөрү кеңири. Лицейде чет тилин тереңдетип үйрөнөм деген окуучулар менен жеке иш алып барып, ар тараптуу колдоого алат. Английскийге кызыгуунун себеби бул азыркы учурда интернациональный ушул тил болуп эсептелинет. Бул көптөгөн жерлерде колдонулат дагы. Бул биздин ушул лицейибиздин ардактуу мугалими ушу Гүлгак эже. Гүлгак эже ушул английский сабагынан бизге берет. Анын ушул методун айта кетсек, өзгөчө методдун өзгөчөлүгү болуп, бул эркин сүйлөө, ушул грамматикага жана ушул эркин сүйлөөгө көп басым жасалат. Келечекте мен өзүм программист болоюн деген оюм бар. Ушул программированияга ушул англис тили өзгөчө басымды ойнойт. Анткени бардык эле программалоо тилинде ушул англис тилинде иштетилип чыгылган. Кесиптештердин ичинде кадыр барктуу, жоопкерчилиги бийик. Андыктан эмгеги бааланган мугалимдин ийгилиги жалпы окуу жайдын сыймыгы экендигин айтышат. Англияда болду, Америка Кошмо Штатында атайын долбоор менен барып келди. Ал долбоорго дагы бардык мугалимдерди ала бербейт. Ал жака сөз түрдө ошол долбоорго катышуу боюнча өзүнүн арызын берет. Ошол жерден канча деген отбор, тандап алуу иштерден өтүп, Америкада, Англияда, Индияда барып, ошоктон алган билимин кайра келип, жалаң эле биздин лицейдин мугалимдери эмес, жалпы эле Талас облусундагы Кыргызстандагы мугалимдер менен мынакей бөлүштү. Гүлгак эженин бул окуучуларга сабак бергенинин эң натыйжалуулугу бул эл аралык көптөгөн мамлекеттерге чыгып, эл аралык бир билим берүүнүн стандарттары менен, ошолордун байкоолору менен, тажрыйбасы менен опыт алмашып келген эжеке. Демек, лицей комплексте эженин милдети да, ролу да чоң абдан. Бүгүнкү күндө бизге психолог дагы болуп, англис тилинен да мугалим болуп эмгектенүүдө. Эженин дагы бир нече бир кичинекей илимий макалалар бар. 40 жылдык өмүрүн агартуу тармагына арнаган Гүлгак Осмонкулованын эмгеги бааланып, Кыргыз Республикасынын президентин ардак грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык мындан аркы ишине дем берерин каарманыбыз билдирет. Бегайма Сымбаева, Чыңгыз Бокошов, Тилек Жоламанов, Талаш шаары.